Мындай неме кылып аткан жокпу. Мынау тыгын жаратуу боюнча мен жана айтып кетпедимби? 300 миң калкы бар Ноокас шаары чындыгында бүгүнкү күндө шаар бүт ошо айыл өкмөттөр ушул жерге келип базар маселесин, социал-экономик маселелерин, базарын, тиешелүү мамлекеттик мекемелерден кагаздарын бүт ушул жерден алып кетет да. Эми ушунча адам келип кеткенден кийин шаарыбыз бүгүнкү күндө чындыгында ошол борбордук көчөлөр, мына борбордук айлампанын атарабаган ошондой тараптары аз маз тыгын жаратып жатат. Бул боюнча биз мына мэрияда өзүбүз иштиктүү план иштеп чыкканбыз. 2019 жылга ошол жерге мындай асма жолдорду куруу боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына кече жакында эле ошол жүргүнчүлөр өтүү үчүн атайын чызыктар чызып, анан жанагы пешеходдор үчүн светофорлорду орноттук. Бирок ошондой болсо дагы ошол жерлер бүгүнкү күндө мына жума, себеби жума күнү баардык шаарга келип жума намаздарына окшоп жума базарлар болот. И базар 2 күн ушул аз маз тыгын жаратып жатат. Мына мен азыр сиздерге көрсөтүп кетейин. Мына Өзгөн шаарында деле ошол өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол базардын атарына тыгын болгондуктан бүгүнкү күндө асма көпүрө коюшкан. Азыр биз ошол эле тартиптен ушундай асма көпүрө кылып туруп проект даярдатып атабыз. 2019 жылдан баштап ошол сиз айткан ошол Кыргызстан кафеси менен ноокат ресторанынын үстүнөн мына Солтобаев көчөсүнөн ушундай асма көпүрөлөрдү куруу боюнча планга киргизип жатабыз да. 2019 декабрда 2019 жылдык планга киргизет. Же ошол жол курулуштарга тоскоолдук болбой кургула деген болсо биз курабыз. Эгерде жок туруп биз мына жолду бүтүп алайлы, Ош Бишкек жол республикалык маанидеги жол да бүтүп алайлы деген болсо биз бул планыбыздагы ошол кийинки унага шартка өтө беребиз.